Анан Теңир Синай тоосуна түшүп келип, тоонун башынан Мусаны чакырды. Муса тоонун башына чыкты. Ошондо Теңир Мусага ылдый түшүп элге эскерт. Алар Теңирди көрөм деп жулунбасын, ошентем деп көпчүлүгү өлүп калбасын. Теңирге жакындай турган ыйык кызмат кылуучулар болсо, Теңир аларды өлтүрүп салбаш үчүн өздөрүн ыйыктарсын деди. Ошондо Муса Теңирге эл Синай тоосуна чыга албайт, анткени сен бизге тоону тегерете сызып, аны ыйык деп жарыяла деп эскерткенсиң деди. Теңир ага ылдый түшүп кел, кайра үйдө чыгып келе жатканыңда Арунду ала кел, бирок ыйык кызмат кылуучулар менен эл Теңирге барам деп жулунбасын. Эгерде жакын келишсе, мен аларды жок кылып салам деди. Муса элге түшүп келип, аларга ушунун баарын айтып берди. 20-бөлүм. Ошондо Теңир мынабул сөздөрдү айтты. Сени Мисир жеринен алып чыккан, кулчулуктан бошоткон Кудай Теңириң менмин. Менден башка кудайларың болбосун. Жогорку асмандагы, төмөнкү жердеги жана жерден төмөн суудагы нерселерди сүрөттөп, жасалма кудай жасаба. Аларга табынба, кызмат кылба, анткени Кудай Теңириң менмин. Мени жек көргөндөрдүн балдарын ата-бабаларынын күнөөсү үчүн 3-4 тукумуна чейин жазалаган кызганчаак Кудаймын. Мени сүйгөндөрдүн, менин осуяттарымды сактагандардын 1000 тукумуна чейин ырайым кылган Кудаймын. Кудай Теңириңдин атын курулай эле айта бербе, анткени анын атын курулай эле айта бергендерди Теңир жазасыз калтырбайт. Ишемби күндү ыйык тутуп эсиңден чыгарба. 6 күн иште ар кандай ишиңди кыл. Ал эми 7-нчи күн Кудай Теңириңдин ишемби күнү. Ал күнү өзүң да, балаң да, кызың да, кулуң да, күңүң да, малың да, үйүңдө жүргөн келгин да эч кандай жумуш кылбасын. Анткени 6 күндө Теңир асманды, жерди, деңизди жана аларда жашагандын бардыгын жаратып бүткөн. Ал эми 7-нчи күнү эс алган. Ошондуктан Теңир ишемби күнгө батасын берип, аны ыйыктап койгон. Кудай Теңириң берген жерде өмүрүң узун болсун десең, ата-энеңди сыйла, киши өлтүрбө, ойноштук кылба,